Üstüde dağı var. Büyüdü dağı çık. Biz geldik biz ne? Olsun. Geldik yemek. Hana gel mama da sen. Gel işte. Gel casar. Men Sүйünбаева Jamila. Şu özüm Karabulaq'tın kızımın. Şu Safarka ayına turmuşqa çıqqanım. Turmuşqa çıqqandan mına bıyıl 40 yıl oladı. Şu kiçinekey kezmen bereli şu kol önörçülük menen keleytabız. Apam özü ошондой ушул килем шырдамалдарды кылган аял болчу. Анан ошондон бизге алып биз да ошондон үйрөнүп кол өнөрчүлүктү таштабай келе жатабыз. Азыркы учурда ошо шырдамал, шалчаларды кылып атамын. Апаңыздан канча жашыңызда үйрөнүп баштадыңыз? 3 классыман баштап ушул немелерди токуганмын. Платочка, петарчу, пайпактарды. Анан мына килемдерди 15 жаш, 16 жаштан баштап үйрөндүм. Şu килемдерди, шырдамалдарды ошол жаштан баштап үйрөндүм. А току мезгилине ошо 3 класстан баштап токуларды 3 класстан баштап үйрөнгөм. Азыркыга чейин таштаган жокмун, ошо дагы деле эме кылып келатам. Балдарга носки токуп берем. Койдун эмесинен, жүндөрүнөн ийрип. Терменин кайсы түрлөрүн согосуз? Терменин бардык түрлөрүн эле согом. Букары согосузбу? Баарын. Бирок биз азыр мындай немеге муну топторго жакында эле кошулдум мен. А мурундай эме кылгандарга гана заказ бергендерге гана эме кылып токуп сатып эме кылат элек да ошо. Анан кийин эми муну группага кошулгандан бери эми мындай көргөзмөгө алып чыкканга согуп ырастанабыз. Бул мисалы үчүн терме таарларды соккондон кийин эмне буюм жасайсыз? Шалча жасайбыз, сумка жасалат, ушундай нерселер жасалат. Көбүнчө мына шалчага заказ беришет. Ошо шалчага эме кылабыз. Терме шалча экен да? Ананда да бирөөсүн согуп атканмын. Ошол мына бул жип 60-65 жылдары апам магазинде иштегенде жибели. Ушуну өзүң токуп эметип ал деди эле, ошону жакында курдум мен ошо. Эми куруп ошону согуп атам. Какма экен да? Канап жип деп коет эле, Жок, какма таар да? Какма таар болду. Тиги курактан дагы эмне буюмдар жасайсыз? Курактан төшөктөрдү, ушу мындай немелерди, чай койгучтарды, могулар машина төшөктөр, мыналар, ушулардын баары жасалат ушу. Беркиндей төшөктөрдү деле ошо чыгылса, аял кылган иштин баары эле кылынат. Колунан келет ушу. Аялдар эметип аткан иштин баары. Шырдактын кийизи негизгисинен кол кийизди колдоносузбу шырдакка же? Алар бардыгы кол кийиз, кол кийизден колдонулат. Мына жээктери деле мынакей койдун жүнүнөн, булар бардыгы койдун жүнүнөн ийрилген жээктер ушулар. Кышы менен анантип тытып ырастап алам, жазындасы ийрип, кийиз кылып, не кылган эметип ошо кылабыз. Дайындап алып кестердесиң эле. Дайындалат ушу. Сайманын кайсы түрлөрүн саябыз? Сайманын мурун кичинекейибизде сайган эле аны түштүрдүк да. Азыр эми сайла элекмин. Ошо жөн эле мындай эмесин гана сайлап, берки мындай чокугандарды, мындай ийилип сайгандарды жок, аларды сайган эмесмин. Только муну гана сайгам. Крест экен бул, Ушул гана сайгам. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн терме таар, какма таарларды согуп атыптыр. Килем согосузбу? Килем согоюн деп, ону жүндөрдү ийрип эме кылдык. Эми ошону килемге эме кылышым керек. Ошо. Токуйбун отуруп, үйдө отурганда ушулар. Бардыгы ушуларды нетебиз.
Ошо токугандарды ошо 3-классыман баштап токугам. Азыркыга чейин таштаган жокпуз ошо. Буну эшикке эле апарып курам. Ону бүтсүн, эшикке эле апарып курам. Ата антпесе бинер бош экен, раса бошоп атат. Өлгүдөй бош болуп атат. Boş, narı demez, daha işte geleydin. Нени кеңейтем? Demesi gene çok düşük. Чоң түшөбү? Şey kişiler bilir, şey yapar. Özel sürekli böyle koyuyoruz. Ооба, жакпай атат эми. Бажырайып калыптыр. Неменин Müzikte de neydi, müzikte de işte böyle. Bunlar şirketler var, da özün cesapsın da. Согуп аткансыз эмне болот бул? Оп, Бул эмне болот согуп түшкөндөн кийин? Кандай буюм? шалча болот. Шалча эме кылынып атат. Азыр бу жерде канча метрден кургансыз? Азыр бу жерде 20 метрден ашык. 20 метрден ашык кылып курдук. Канча убакытта согуп түшөсүз? Bir 15 күндө бүтөм деп отурам. 15 күндө бүтсөм керек деп. Takkalarda kadar lazım, takkanı koyuyoruz, öyle oldu. Ошо силердин мыңыңарды көрүш керек болуп атат. Ошо мыкты бош болуп ошентип эме болуп атат да депчи. Онун эшикке апарып курдум. Жыргап эле калдым го, сонун болот экен эшикте курган эми.